Адылбек Эсенбеков ағамыз кетті. Келіңіз байып. Саламатсыздарбы, урматтуу қалай халкым, кыргыз элим. Бардыгыздарга нарындан салам. Урматтуу туугандар, нарындан келдим. Атайын ушу Кыргызстанда болуп аткан кырдаалга тыш салып келдим мына. Айтып коеюн деген бүгүн пикет болот деп соц тармактарда жарыяланып, кыргыздын тынчын алган акмактарды айтып коеюн дегенмин. Кудай ырмады отом. Силерге де Кыргызстан керек, бизге кереги жок бекен. Ар бир айырда жерин айдап уюн сугарып, малын багып аткан Кыргыздын кереги жок бекен. Могу жерге 5 жыл окуп, 5 жыл жашабады эле мен кыргыз керек, мен кыргызмын деп чыга бериш керек бекен. Кыргызды тынч коймушпу? Же эмне Кыргызстан эмес, пикет шаары, пикет мекеме эме. Пикетчилер деп мында атакка баратасыңарбы? Токтотуш керек, Кыргыз. Болдугула. Жанагы башын көтөрүп чыгып, биздин президентибизге каршы сүйлөп аткандар. Ачык айтып коеюн, токтоткула. Силерге эле керек эмес Кыргыз. Силер эле түшүнө бербейсиңер силер. Баары эле соц тармактардын артында, телефондун артында жашты болуп сүйлөсө, үйүндө жаткан апанын мурдун каратып давлениясын көтөрүп атат. Кыргызым, баарыбыз кырчын жигиттербиз. Биз Кыргыз үчүн жан беребиз. Мына өзгөргөндүгөр Тажик менен Кыргыздын ортосунда болгон окуядан кийин Кыргыз ким экенин тактабадыкпы? Көрсөтпөдүкпү? Кыргыз деген бири-бирибиз үчүн өлөбүз. Көрүнгөн жерде согушуп, мушташып, эки-экиден бөлүшүп, Мадумарыктын баласы, Баланчанын баласы дейсиңер, Мадумарыктын баласы канча? 3-4 эле үйүндө. Кыргыздын баласыбыз, Манастын урпагыбыз, Кыргыз элибиз, биздин мекенибиз Кыргызстан. Кудай ырмады отом. Ошонун баарын экиге бөлүп, мына могу жерге тынч жаткан элди жол койбой, жасында айдалчы эгиттегин таштап коюп, мекенимде келген сиздерге рахмат, Кыргыз элим. Карачы, жумуштарыңарды таштап коюп, могу жерде Кыргызстанга тынччылык керек деп жүрөсүңөр. Мына ушунеки сиздердин оюңуздар менен биздин жалпы область Кыргызстан эли, биздин кыргызыбыз бир ууштай ушундай чогултуп, мындан ары пикет болбой, митинг болбой, Кыргызстаныбызда тыш, мына азыр келатат көлдө баардык мамлекеттер ысып көлгөчө өстүп атат. Бизде тынчтык болбосо келбейт. Канчалаган инвесторлор бизге көз артып, иштеп берели, митип берели десе, пикет келбейт. Ошон үчүн тынчтыкты сактайлы, урматтуу Кыргыз элим. Ар бириңер жүрөктөн патриот болула. Кыргыз кайдан чыкканын билип алсын, жана айтып коеюн каршыларга. Кыргыз сенин үйүңдө балаң, сенин тууганың, тушканың, кудашөөрүң, досуң, жаныңда турган адамың. Ошонун баарын чогултканда Кыргыз болуп эсептелет. Ошондо өзүбүзгө өзүбүз каршы чыккан болуп атабыз. Урматтуу туугандар, мындан ары Кыргызстаныбызда бир эле тынчтык болсун, пикет деген жоголсун. Мен мамлекетке кайрылам. Эгерде пикетке чыккан киши чоо жайын жөнүн айтып, эмнеге ошол каршы экенин, эмне илеп атканын, эмне экенин айтып түшүндүрүп анан пикетке келсин. Жөн эле эртең менен тура калып настроениясы жок болсо пикетке келбесин. Аны көрсөтөбүз. Мына тастыктадыңар Кыргыз элим. Азыр көрсөтүп турасыңар силерчи. Кыргыз ким экенин көрсөтүп турасыңар. Чагып жылдарга жол жок 30 жылдан бери. Мына Садыр менен Камчы, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич кандай кылып атат? Кумтөр эмне кылды? 30 жылдан бери жугунтусун ичип, эч нерсесин учукпай жерибиздин мөңгүбүздөн бери кастырып ийген акмактар бүгүнкү ошону Кыргызга 1 секундта, 1 минуттан берип койгон бийлигибизди колдобой каршы чыгышат. Кыргыз эли, каршы чыккандар биздин бийликке. Сен өзүңө каршы чыгып атасың, сен үйүндө уктап аткан балага каршы чыгып атасың. Келгиле кыргыздар, тынчтык менен ушу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичти колдойлук. Кыргызым деп күйгөн кырчан жигиттерибизди колдойлук. Пикетке чыкса эмкиси мына айылдан, нарындан салам айтайын. Айылда балдар айтып атат, Адылбайке, сиз көп саясатта жүрөсүз. Эмне керек Бишкекке барып алышы эле. Мен кыргызмын, мен кыргыз керек деп эле. Бизди жол койбой койду. Мен күдөлүүмүнбү? Мен картошка айдап, буудай айдап, малымды бакканыма мага кыргыздын кереги жок болуп калабайт бекен. Мага да керек байке. Мен апчык, мен атым менен бар улактар дамдап атат ошолорду. Мындан ары Кыргыз эли бийликтегилер айтарым, мындай эми пикетке чыкса
Могу айылдыктар эми чыгабыз деп атышат. Ошону biz колдойбуз. Эми пикетке чыккандар таарын бассын ачык айтайын. Токтоткула бизге да керек Кыргыз. Бизге да керек. Пикеттин кереги жокпу? Ура, Кыргызстан кереги жок. Рахмат. Ура.